Урматтуу абонент, сиз каттуу маалымат текшерүү үчүн бонус аттуу акциянын мүчөсүсүз. 2019 жылдын 29 апрелине чейин биздин тейлөө кеңсеге сим-карта жана өздүктү тастыктаган документ менен кайрылып, балансыңызга 50 сом же 2 гигабайт интернет белекке алыңыз. Уюлдук телефонуңуздан күн сайын болбосо да айрым учурларда дал ушул үндү угуп калабыз. Ал эми бул жагымдуу үн Нургүл Абдыразаковага таандык. Кыргызстандагы көптөгөн жарнамалык роликтерге үн коштоп, концерттердин анонсторун окуган Нургүл айым 36 жашта, 4 баланын апасы. Кубулжуган үндүн ээси үнүм табигаттан мага берилген өзгөчө белек дейт. Жарнамалык роликтерди чынымды айтсам, Европа плюстан баштагам. Кастинг болуп аткан учурда барып көрөйүн деп эле, өзүмдү сынап көрөйүн деп эле бардым. Барсам орун жок экен. Уже бүтүп калган мезгил экен да. Анан кийин ошол жердеги бир режиссер, звукорежиссер жигит көңүлүмдү карап эле келиңиз, бир окуп коюңузчу көрөлү деп. Анан кийин текст берди. Ал текстти окуп баштаганда эле болду, токтотуңуз, сиз даяр экенсиз, бул жакта калат окшойсуз деп. Анан кийин собеседованиеге кирдик. Кирип ал жерден ошо таанышып атып, бир 30 чакты бала келди. Ошолордун ичинен мен, анан дагы бир бала калды да. Сиздин тандооңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгер сиз бөлүмдүн ички номерин билсеңиз, кошумча номерди териңиз. Чынымды айтсам, мен ойлойм, ушу Кудайдан эле берилген талант болуш керек депчи. Анан эч кандай көнүгүүлөрдү деле жасабайм, үнүмдү деле сактабайм, андай деле муздак деле жей, мысык деле жей берем да, билбейм. Кудайдан эле берилген жөндөм болуш керек деп ойлойм да. Уккулуктуу үн ар бир эле адамга бериле бербейт. Эң кызыгы, каарманыбыз эч кандай билим алган эмес. Ошондой болсо дагы үнүн сактап бапестейт. Себеби ушул тармак аркасында нан таап, үй бүлөсүн багып келет. Эң көп алган маянам 6000 сомго жеткен. 1 мүнөттүк рекламный ролик үчүн 6000 сом алганмын да. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен кадырлуу Кыргыз радиосунун угармандары. Кубулжуган үндөрдү көпчүлүк учурда радиолордон уга алабыз. Ал эми бул жаатта 25 жылдык тажрыйбасы бар Элмара Турсуналиеванын үнү кулагыбызга суудай эле сиңип калды десек да болот. Чейрек кылым радио толкундарында сүйлөп, уккулуктуу үнү менен эл сүймөнчүлүгүнө айланган Элмара айым үн тууралуу буларга токтолот. Эгерде адам сенин өңүңдү көрсө, өңүңө жараша сен жөнүндө берип аткан маалыматың жөнүндө эне жеп ойлоноорун дароо билет. Ал эми радионун түйшүгү кыйла оор. Анткени радиодо гүлдүн жыты, картинанын кооздугу, же болбосо тамактын жыты, даамы, тамактын жүзү жөнүндө маалыматтын бардыгын өзүңдүн үнүң аркылуу жана берип аткан маалыматтың ар бирин сөз аркылуу бериш керек. Анан адамдар жылдыздуу жана жылдыздуу эмес деп бөлүнөт эмеспи? Бир адамды бир көрсөң өмүр бою анын жаркылдап жүргөнүн унута албайсың. Үн дагы дал эле ошондой. Кээ бир адамдардын үнү жылдыздуу болот. Уккандан кийин аны оңой менен унута албайсың. Көпчүлүк радио диджейлерге коюлган негизги талап коңур үн жана эмоция менен ишенимдүү сүйлөө. Анткени алар бардык маалыматты көрсөтүү эмес, угарманга үнү аркылуу сүйлөп жеткиришет. Ошондуктан заман өзгөрүп, ушул үнүбүз колдоого келип, ушул үн аркылуу кесипти таап, ошол кесипте иштеп жаткандыгыма абдан бактылуумун. Ушул үн менен иштеген бардык үн режиссерлорду, диджейлерди, дикторлорду, журналисттердин бардыгын чын дилден майрамым менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Мир Абдылдаева, Ильяс Токпаев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.